Саламатсыңарбы балдар? Силер менен 11 класстын алгебра жана анализдин башталышы курсу боюнча биринчи видео сабагыбызды баштайбыз. Бишкек шаарындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин математика мугалими Шаршыналиева Нургүл Козубаковна. Бүгүнкү сабакта биз өткөн темалар менен катар эле жаңы темаларды, жаңы түшүнүктөрдү үйрөнөбүз. Ошондуктан балдар, силер ручка, дептерлериңерди алып, жакыныраак көңүл буруп отуруңарды суранамын. Бүгүнкү сабактын темасы баштапкы функциянын аныктамасы. Кайталаймын. Бүгүнкү сабактын темасы баштапкы функциянын аныктамасы. Бүгүнкү сабакта 10 класста өтүлгөн туунду түшүнүгүн кайталайбыз. Жаңы баштапкы функция түшүнүгүнө аныктама беребиз. Баштапкы функцияны табуу амалы интегралдоо менен таанышабыз. Көрсөтүлгөн аралыктарда берилген функциянын баштапкы функцияларын табууну аткарабыз. Математикада бири-бирине карама-каршы болгон амалдар бар. Мисалы, көбөйтүү амалына карама-каршы амал бөлүү, кошуу амалына карама-каршы амал, туура айтасыңар, кемитүү, даражага көтөрүү амалына карама-каршы амал тамырдан чыгаруу. Эми дифференцирлөөгө карама-каршы болгон амал интегралдоо деген жаңы түшүнүк болот экен. Дифференцирлөө дегенибиз берилген функциянын туундусун табуу болсо, интегралдоо дегенибиз бул кайсыл функциядан алынган туунду экендигин, башкача айтканда, анын баштапкы функциясын табуу. Демек, туунду табуу менен баштапкы функцияны табуу өз ара тескери амалдар болот экен. Эмесе, туунду жөнүндө эске салып алалы. Туундунун физикалык мааниси: эгерде тело S⁻S закону боюнча түз сызыкты кыймылдаса, анда анын туундусу убакыттын Т моментиндеги кирпик каккыча болгон ылдамдыгын туйдурат. Демек, VT барабар S'-га. Эгерде кандайдыр бир процесс S⁻S закону боюнча аракет этсе, анда S'- убакыттын Т моментиндеги процесстин аракет этүү ылдамдыгын туйдурат. Эми туундунун геометриялык маанисин карайлы. Эгерде Y барабар fx функциясынын графигине абсциссасы x барабар a болгон чекитте OY огуна параллель болбогон жаныма жүргүзүүгө мүмкүн болсо, анда f'(a) жаныманын бурчтук коэффициентин туйдурат. Демек, k барабар f'(a)га, k тангенс альфага барабар болсо, f'(a) барабар тангенс альфага. Мында альфа жаныма менен OX огунун түзгөн бурчу. Туундуда биз кыймылдын законунан туундалып ылдамдыкты табатсак, ылдамдыктан туундалып ылдамданууну табатсак, эми тескерисинче маселелер берилиши мүмкүнбү деген суроо туулайт. Башкача айтканда, кирпик каккыча болгон ылдамдыгы боюнча телонун кыймылынын законун табуу керек делеби деген суроо болушу мүмкүн. Биз кирпич чечеңдин жол менен баскан кыймылын карап көрөлү. Кирпич чечеңдин үйүн эсептөөнүн башталышы катары карап, аны О чекити менен белгилейли. Узундуктун бирдигин 1 метр деп алалы, кыймылдын багытын көрсөтүп коелу. Кирпич чечен ушул жол менен түз сызыктуу кыймылдасын. Анын кандайдыр бир убакыттын кандайдыр бир Т моментиндеги ылдамдыгы VT барабар GT болсун. Маселе мындай берилсин. Ушул GT аркылуу анын кыймылынын законун туйдурган функцияны тапкыла деген. Бул маселени чыгаруш үчүн биз кирпич чеченди материалдык чекит катары карайбыз. Изделип жаткан функция S барабар ST болсо, анда шарт боюнча S'- барабар VT экендигин билебиз. Демек, S' барабар GT боло тургандай, ST-ны табышыбыз керек. Башкача айтканда, туундусу аркылуу биз берилген функцияны табышыбыз керек. Кайсы функциядан туундалганда GT-га барабар болот деген. Демек, бул функция үчүн S барабар GT квадрат бөлүнгөн 2 экендиги табуу
оңой эле. Анткени анын туындусу ЖТ-га барабар. Бирок бул чыгарылыш маселенин толук чыгарылышы боло албайт. Анткени биз ЖТ квадрат бөлүнгөн 2-ге кандайдыр бир С тамгасын кошуп койсок, анда анын туындусу деле ушул ЖТ-га барабар болуп калат. Анда маселе жалгыз чыгарылышка ээ болсун үчүн биз анын шартына тактоо киргизишибиз керек. Башкача айтканда, убакыттын кандайдыр бир Т моментиндеги анын баштапкы координатасын көрсөтүшүбүз керек. Т барабар 0 болгон моментинде S0 барабар S0-чү координатага ээ болсун. Анда берилген функцияга S0 болгондогу маанисин койсок, мында С турактуу сан S0-чү координатага барабар болот. Анда берилген маселе бир гана чыгарылышка S барабар ЖТ квадрат бөлүнгөн 2 кошулган S0-чү координата деген чыгарылышка ээ болот. Бул маселени чыгарууда биз берилген ылдамдык аркылуу анын кыймылынын теңдемесин табууга туура келди. Башкача айтканда, анын баштапкы функциясын табууга туура келди. Эмесе баштапкы функцияга аныктама берип алалы. Эгерде берилген и аралыгындагы бардык x тиешелүү и үчүн f'(x) барабар fx барабардык аткарылса, анда fx функциясы ушул аралыкта кичине fx функциясынын баштапкы функциясы деп аталат. Мисалы, y барабар x квадрат функциясы y барабар 2x функциясынын баштапкы функциясы. Анткени x квадраттын туындусу 2x-ка барабар. Ошондой эле y барабар синус x функциясы y барабар косинус x функциясынын баштапкы функциясы. Анткени синус x-тин туындусу косинус x-ка барабар. Айрым функциялардын баштапкы функцияларынын таблицасын түзүп алалы. Бул бизге оңой эле. Анткени биз функциялардын туындуларын тапканды билебиз. fx берилген функциялар болсун. Ал эми чоң fx анын баштапкы функциялары. K функциясы үчүн kx баштапкы функция боло алат. Анткени kx-тин туындусу k-га барабар. X-тин n даражасы функциясы үчүн x-тин n даражасы плюс 1 бөлүнгөн n плюс 1, мында n барабар эмес 1 боло алат. 1 бөлүнгөн тамыр алдында x үчүн 2 тамыр алдында x баштапкы функция боло алат. Синус x баштапкы функциясы минус косинус x. Косинус x-тин баштапкы функциясы синус x. Бул функцияларды балдар өз алдыңарча дагы далилдеп көрүшүңөрдү сунуш кыламын. Эмесе айрым мисалдарды карап көрөлү. Биринчи мисал, чоң fx барабар x-тин 5-чи даражасы функциясы x тиешелүү минус чексизден плюс чексизге чейинки аралыгында кичине fx барабар 5 x-тин 4-чү функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдегиле. Далилдөөнү аткарыш үчүн биз чоң f'(x)тан туунду алабыз. Эгерде ал туунду кичинекей f'(x)ка барабар болсо, демек маселе далилденген болот. Демек x-тин 5-чи даражасынын туындусу 5x-тин 4-чү даражасы болгондуктан бул барабар кичинекей fx-ка. f'(x) барабар кичине fx-ка. Маселе далилденди. Экинчи мисалды карайлы. Чоң fx барабар x-тин минус 3-чү даражасы функциясы x тиешелүү 0-дон плюс чексизге чейинки аралыгында кичине fx барабар минус 3 x-тин минус 4-чү функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдейли. Далилдөө. Чоң f'(x)тан туунду алабыз. Бул кичинекей fx-ка барабар болду. Демек, баштапкы функция экендиги далилденди. Үчүнчү мисалды карайлы. Чоң fx барабар синус квадрат x функциясы x тиешелүү r аралыгында fx барабар синус 2x функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдегиле. Далилдөө. f'(x) туындусун тапсак, синус квадрат x татаал функция болгондуктан аны биринчи даражалуу функция катары 2 синус x көбөйтүлгөн синус x-тин туындусун кайра алабыз. Демек 2 синус x косинус x бул формула боюнча синус 2x-ка барабар. Демек бул кичине fx-ка барабар болду. Демек бул маселедагы чоң f'(x) барабар fx болгондуктан баштапкы функция экендиги далилденди. Төртүнчү мисал. Чоң fx барабар 3 кошулган тангенс x бөлүнгөн 2 функциясы x тиешелүү минус π аралыгында кичине fx барабар 1 бөлүнгөн 2 косинус квадрат x бөлүнгөн 2 функциясы үчүн баштапкы функция экендигин далилдегиле. Далилдөө үчүн f'(x) барабар
3 кошулган тангенс x бөлүнгөн 2 функциясынан туундалабыз. 3 турактуу сан, анын тундусу 0-га барабар. Тангенс x бөлүнгөн 2-нин тундусу 1 бөлүнгөн 2 косинус квадрат x бөлүнгөн 2 барабар fx болгондуктан, мында дагы чоң f' x барабар fx баштапкы функция экендиги далилденди. 5-нчи мисал. X тиешелүү минус chx'тен плюс chx'ке чейинки аралыкта fx барабар косинус x функциясы үчүн fx барабар 3 минус синус x баштапкы функция боло алабы? Бул маселелерди чыгарыш үчүн жогорудагы далилдөөгө берилген маселелер сыяктуу эле чоң f' x тундусу кичине fx тундусуна барабар экендигин же барабар эмес экендигин көрөбүз. Мисалы чыгарыш үчүн f' x барабар 3 минус синус x'тен туундалсак, 3-нүн тундусу 0-га барабар, минус синус x'тин тундусу минус косинус x'ке барабар. Бул кичине берилген fx'ка барабар болбой калды. Демек, жообу баштапкы функция боло албайт. 6-нчы мисал. X тиешелүү минус chx'тен плюс chx'ке чейинки аралыкта кичине fx барабар минус 4x куб функциясы үчүн 5 минус x'тин 4-нчы баштапкы функция боло алабы? Чыгарыш үчүн чоң fx'тен туундалабыз. Бул кичине fx'ка барабар болду. Демек, баштапкы функция боло алат. 7-нчи мисалды карайлы. X тиешелүү минус chx'тен плюс chx'ке чейинки аралыкта кичине fx барабар 2 минус 2ден 1 синус x бөлүнгөн 2 функциясы үчүн чоң fx барабар 2x плюс косинус x бөлүнгөн 2 функциясы баштапкы функция боло алабы? Чыгарыш үчүн f' x тундусун алабыз. 2x плюс косинус x бөлүнгөн 2-нин тундусу 2 минус 2ден 1 синус x бөлүнгөн 2-ге. Бул кичине fx'ка барабар. Жообу баштапкы функция боло алат. 8-нчи мисалды карайлы. X тиешелүү минус 2ден 2ге чейинки аралыкта кичине fx барабар минус x бөлүнгөн квадрат тамыралында 4 минус x квадрат функциясы үчүн fx барабар квадрат тамыралында 4 минус x квадрат функциясы баштапкы функция боло алабы? Чыгарыш үчүн чоң f' x'тен туундалабыз. Квадрат тамыралында 4 минус x квадраттын туундусу 1 бөлүнгөн 2 тамыралында 4 минус x квадрат көбөйтүлгөн минус 2x барабар минус x бөлүнгөн квадрат тамыралында 4 минус x квадратка. Демек, бул кичине fx'ка барабар болду. Жообу баштапкы функция боло алат. 9-нчы мисалды карайлы. X тиешелүү минус chx'тен плюс chx'ке чейинки аралыкта fx барабар синус квадрат x плюс косинус квадрат x функциясы үчүн чоң fx баштапкы функциялардын бирин тапкыла. Так, чыгарууда синус квадрат x плюс косинус квадрат x'тин баштапкы функциясын табуу биз үчүн кыйынга турат. Ошондуктан бул функцияны синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 болгон тригонометриялык негизги теңдештикти колдонуп өзгөртүп түзүп алабыз. Анда берилген функциябыз fx барабар синус квадрат x плюс косинус квадрат x барабар 1 болуп калды. Демек, 1дин баштапкы функциясын табуу биз үчүн оңой. Ал чоң fx барабар x-ка. Демек, жообу чоң fx барабар x. Демек, 10-нчы мисалды карап көрөлү. X тиешелүү минус chx'тен плюс chx'ке чейинки аралыкта fx барабар синус x бөлүнгөн 2 минус косинус x бөлүнгөн 2-нин квадраты функциясы үчүн чоң fx баштапкы функциялардын бирин тапкыла дейт. Бул функциянын баштапкы функциясын табуу үчүн жогорудагыдай эле өзгөртүп түзүүнү жүргүзөбүз. Айырманын квадраты болуп аткандыктан a минус b-нын квадраты барабар a квадрат минус 2ab плюс b квадрат кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонобуз. Анда берилген функциябыз синус квадрат x бөлүнгөн 2 минус 2 көбөйтүлгөн синус x бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн косинус x бөлүнгөн 2 плюс косинус квадрат x бөлүнгөн 2ге барабар болуп калат. Эми жакшылап карап көрсөк, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1ди колдоно тургандай кылып, биз берилген кошулуучулардын биринчисин жана үчүнчүсүн топтоштуруп алабыз. Анда мунун суммасы 1 болгондуктан 1, ал эми ортоңку мүчөсүн болсо дагы формуланы колдонобуз. 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа барабар синус 2 альфага деген формуланы колдонсок, бул минус синус x эле барабар болуп калды. Анткени
2 эселенген бурчтун синусунда x бөлүнгөн 2-ни 2 эселөөгө туура келди. Ошондуктан минус синус x эле болуп калды. Демек, эми биз берилген функциябыз жөнөкөй эле 1 минус синус x функциясы болуп калгандыктан, мунун баштапкы функциясын табуу бизге оңой болуп калды. 1-дики x-ка минус синус x-тики плюс косинус x-ка барабар. Демек, бул мисалдын жообу чоң fx барабар x плюс косинус x болуп калды. 11-чи мисалды карайлы. Анык сандардын көптүгүндө fx барабар синус квадрат x бөлүнгөн 2 плюс косинус квадрат x бөлүнгөн 2 плюс 1 бөлүнгөн косинус квадрат x функциясы үчүн анын 2 баштапкы функциясын тапкыла дейт. Балдар, байкап атасыңарбы? Бизден мурдагы сурагандарда баштапкы функциялардын бирин тапкыла деп аткан. А бул мисалда болсо, анын баштапкы функцияларынын экөөсүн тапкыла деп атат. Мындай учурда биз эмне кылабыз? Чыгарып көрөлү. Берилген функцияны өзгөртүп түзүп алабыз. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 болгондуктан, бул 1 плюс 1 бөлүнгөн косинус квадрат x болуп калды. Анда баштапкы функциясы 1 деген x плюс тангенс x болду. Ал эми дагы бир өзүн жазыш үчүн биз буларга каалагандай турактуу санды кошуп койсок болот. Демек, fx барабар x плюс тангенс x плюс мен 5-ти кошуп койдум. Демек, бул функциянын 2 маанисин таптык. 12-чи мисалды карап көрөлү. fx барабар 2 бөлүнгөн x-тин квадраты плюс тамыралында x функциясы үчүн анын 2 баштапкы функциясын тапкыла дейт. Жогорудагыдай эле 2 баштапкы функцияны табуу керек болот. Табуу үчүн биринчи функцияны жөнөкөйлөтүп алалы. 2x минус экинчи даражасы деп плюс x-тин 2ден 1 даражасы деп алалы. Анда баштапкы функциянын табуу формулаларын колдонсок, 2 көбөйтүлгөн даражасы 1ге чоңойот жана ошол даражага бөлүнөт. Анда x минус 2 плюс 1 бөлүнгөн минус 2 плюс 1ге плюс x-тин 2ден 1 даражасына 1-ди кошобуз жана 2ден 1 кошуу 1ге бөлөбүз. Жөнөкөйлөтүп эсептей турган болсок, минус 2 бөлүнгөн x плюс 2x көбөйтүлгөн тамыралында x бөлүнгөн 3 болуп калды. Туура чыгардыкпы биз? Муну текшерип көрөлү. Текшерүү үчүн биз сөзсүз чоң f'(x)тан туунду алышыбыз керек. Анда туунду алсак, туундалуунун 1 бөлүнгөн x-тин туундусу минус 1 бөлүнгөн x квадрат болгондуктан, биринчисинен 2 бөлүнгөн x квадрат минус формуладагы минус менен плюска айланып кетти. Экинчисинде x-тин n даражасынын туундусу n көбөйтүлгөн x-тин n минус 1 даражасы болот. Муну колдоно турган болсок, ал эми 3дөн 2 турактуу сан көбөйтүлгөн 2ден 3 даражасы көбөйтүлгөн 1-ди кемиткенде x-тин 2ден 1 даражасы келип чыкты. Демек, кайра биз тамыр менен алмаштырып кое турган болсок, 2 бөлүнгөн x-тин квадраты плюс тамыралында x алдыңкы коэффициенттер өз ара кыскарып кетти. Демек, берилген функцияга ээ болдук. Демек, биз баштапкы функцияны туура таптырбыз. Демек, бир баштапкы функциясын таап алгандан кийин, экинчи баштапкы функцияны табыш үчүн биз тапкан баштапкы функциябызга каалагандай турактуу санды кошуп коебуз. Мен 10-ду кошуп койдум. Дагы бир мисал карап көрөлү. Берилген 3 функциянын ичинен бирөө анын туундусу жана экинчиси ал үчүн баштапкы функция болгон функцияны көрсөткүлө дейт. Демек, бизге 3 функция берилип атат. Карагыла. fx барабар x-тин кубу минус косинус x. gx функциясы болсо барабар 6x плюс косинус x. hx болсо 3x-тин квадраты плюс синус x болот. Демек, бизге ортодо турган функцияны табышыбыз керек да. Кайсы функция бирөөсү анын баштапкы функциясы болот, бирөөсү анын туундусу болот деген функцияны табышыбыз керек. Чыгарыш үчүн
Биринчи fx'ти карап көрөлү. Fx барабар x'тин кубу минус косинус x. Бул функциянын туындусун ала турган болсок, 3x квадрат плюс синус x'ка болот экен. Ал эми hx'тин туындусун алсак, ал gx'ти берип калат экен. Карасаңар, 3x квадраттын туындусу 6x, синус x'тики косинус x эле. Демек, биз издеген функция ортодо hx функциясы болот экен. Hx барабар 3x'тин квадраты плюс синус x. Жообуна биз ушул функцияны жазып коебуз. Балдар, жакыныраак отуруп, ол төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарып көрөлү. Эки варианттын бирөөсүн тандап аткаргыла. Эми текшерүүгө өтөбүз. Азаматсыңар, силер туура аткарды деп ишенемин. Минус 5ти 1ге чоңойтсок минус 4 болот. 2ден 1ди 1ге чоңойткондо 2ден 3кө барабар. Минус 3төн 1ди 1ге чоңойтсок 3төн 2ге. 10ду 1ге чоңойтсок 11. Нди 1ге чоңойтсок n плюс 1. Ошондой эле экинчи варианттыкын текшерели. Минус 2 1ге чоңойтсок минус 1. Минус 2ден 1ди 1ге чоңойткондо 2ден 1ге барабар. 3төн 1ди 1ге чоңойткондо 3төн 4кө барабар. 7ни 1ге чоңойтсок 8ге. K'ны 1ге чоңойтсок K плюс 1ге. Эмне үчүн биз бул көнүгүүнү аткардык деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар. Fx барабар x'нин n даражасы функциясы үчүн баштапкы функция катары биз чоң fx барабар даражасын 1-1дике чоңойтобуз x'нин n плюс 1 даражасы деп, кайра ошол санга бөлөбүз n плюс 1ге. Эмесе, жогорудагы аткарган көнүгүүлөрдү пайдаланып, төмөнкү функциялардын баштапкы функцияларын тапкыла. Бул силер үчүн оңой эле болот деп ойлойм. Аткардыкпы? Эмесе текшерип көрөлү. Биринчиси fx барабар x'нин 4-чү даражасы функциясы үчүн чоң fx барабар x'нин 5-чиси бөлүнгөн 5. Азаматсыңар. Экинчиси fx барабар x'нин 5-чи даражасы плюс x'нин 7-чи даражасы үчүн чоң fx барабар x'нин 6-чысы бөлүнгөн 6 плюс x'тин 8-чи даражасы бөлүнгөн 8. Үчүнчү функция үчүн кичине fx барабар 3x квадрат плюс x үчүн чоң fx барабар 3 көбөйтүлгөн x'тин кубу бөлүнгөн 3 плюс x'тин квадраты бөлүнгөн 2ге. 3 менен 3 кыскарып кетет дагы. x'тин кубу плюс x'тин квадраты бөлүнгөн 2. Төртүнчү функция үчүн чоң fx барабар x'тин квадраты бөлүнгөн 2 минус 1 бөлүнгөн 2x'тин квадраты плюс 5x. Бешинчи функция үчүн чоң fx барабар 2 тамыр алында x плюс x'тин квадраты бөлүнгөн 2 минус 2x. Демек, эгерде берилген и аралыгындагы бардык x тиешелүү и үчүн f'(x) барабар кичине fx барабардык аткарылса, анда чоң fx функциясы ушул аралыкта кичине fx функциясынын баштапкы функциясы деп аталат экен. Дагы биз дифференцирлөө деген амалга тескери болгон интегралдоо амалы жөнүндө билдик. Туунду табуу, дифференцирлөө туунду табуу болсо, интегралдоо бул кайсы функциядан туунду табылгандыгын табуу, башкача айтканда баштапкы функцияны табуу. Демек, туунду табуу менен баштапкы функцияны табуу бири-бирине карама-каршы амалдар экендигин билдик. Андан тышкары биз айрым функциялардын баштапкы функцияларынын таблицасын түздүк. Бул таблицаларды өз алдыңарча текшергиле, тууралыгын далилдегиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Балдар, үйдөн ушул темалар боюнча окуу китебиңерден берилген материалдарды кайра карап чыгып, кошумча көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштөөңөрдү суранамын. Саламатта калгыла.